Манас атабыздын үйү жатат. Бүгүн үстүнө мүрзө кылып элдер көмүп атат ошол жергечи өлүктөр. Кыргыздар дейт, булар согуш ыкмаларында кар жаадыртат, жамгыр жаадыртат, шамал айдатат деп кытайлар жазып атат да. Анан эч ойлогон эмес элем. Тетиги еврей менен арабтардан дагы окшош каныбыз деген кабыз чыгат деп. Бул өтө абдан кызыктуу экен. Буга да токтолбосоңуз болбойт. Кадимки эле Прометей биздин ата тегибиз болуп калганы абдан кызык болуп атат. Анан такыр эле мен ура патриотмун десе, мага келсин, мен ДНК-сын текшерип, сен ким экениңди айтып берейин. Бирок биз жалпы структураны билебиз, бирок ар бир урууну изилдеп атабыз да азырчы. Ар бир урууну. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сөз бергендей, президенттикке талапкерлер менен тааныштырууумду улантам. Бүгүн өзгөчө мейманым бар. Дал ошол президенттикке талапкерлигин коюп аткан Байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун төрагасы, Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясынын мүчөсү Кубан Чороев бүгүн биздин мейманда. Жана анын болуп көрбөгөндөй бир абдан кызыктуу китеби дагы колумда. Китеби чыга элек экен. Алгачкы нускасы менде. Саламатсызбы, Кубан мырза? Саламатчылык. Мен китебиңизди окуп анан аябай болгон эмоциям чыгып атат бул жактан. Муну кыргыздар билсе ишенет болду экен дейин десем, бирок мунун баары илимий негизде аныкталып атпайбы? Өтө кызык экен да. Анан бул таш үйдө отурганыбыз дагы бекеринен эмес окшойт. Ушул аябай эң эле шок кылган нерселердин бири бул кадимки эле Прометей биздин ата тегибиз болуп калганы абдан кызык болуп атат. Ушул жерин бир аз окуп берсем болобу? Кыргыздардын түп атасы болгон Турандын бир уулу алгачкы от жагуу ыкмасын үйрөнүп, ошол учурдагы элдерге кеңири жайылтканы үчүн атын Түтөк койгондугу баяндалат. Түтөк байыркы гректердин мифологиясындагы Прометей аттуу жарым кудай титан катары, элдерге от алып келип, ачарчылыктан сактап калган каарман катары жана эң кызыктуусу скифтердин ханы катары баяндалат. Ошол Түтөктүн жалгыз уулу Ыстам болгону, аты Ыстам деп аталып калган себеби ал Түтөктүн бир тууганы түрктүн балдарынан айырмаланып, таштан там салганы баяндалат дейт. Там салгананы Ыстам там атаганын баяндайт. Жана ошол Ыстамдын балдары Амуу дарыясынын боюнан түрктүн балдары менен келишпей, кийин Эдилге жана Эликтоого көчкөнү баяндалган. Бул Урал Эликтоо дегени. Кийин Уралга көчүп, ошондо ушул жатты кененирээк айтып берсеңиз, бул мени абдан кызыктырды. Биздин ата тектер баягы таш доордон кийин ушул Ала тоодо эле жашаган экен. Эң биринчи бизде тарых музейине барсаңыздар, ошо таш доорундагы биздин ата тектердин баягы таштан жасалган куралдары бар да. Ошол таш доору бүткөндөн кийин, мындан бир 4,5 миң жыл мурун алар ушул биздин ошо Сыр дарыянын боюнда, анан Амуу дарыянын боюнда жашачу экен. Биздин аталарыбызчы. Биздин аталарыбыз эң биринчилерден болуп өгүздү үйрөткөн экен. Жанагы соко менен өгүздү эметет го. Мисалы бизде тоолорго барсаңар, өтө көп өгүздүн, анан адамдын сүрөттөрүн багы эмеде петроглифтерден көрө аласыздар да. Соко айдап бараткан адамдын. Бул бизде борбордук Евразияда кыргыздар эң биринчи ошо өгүздөрдү үйрөткөн экен. Бул деген археологиялык маалыматтар менен да билинип атат да. Ошондуктан башка элдер бизди биз өзүбүздү өгүздөр деп атаган
мындай башка элдер булар өгүздөр деп атап койгон да. Өгүз баккандар депчи. Ал эми ошол Европа тилдеринде ошол убактагы мисалы Иран тилинде, ошол убактагы гректердин тилинде өгүз деген бул тур деп аталат да. Мисалы грек тилинде Таурус деп аталат. Ирандарда Тур деп аталат. Ошондуктан биздин мамлекетти, ушул биздин ата тектерибиз түзгөн мамлекетти ирандар Туран деп атаган да. Эми кыргыз деген сөздүн маанисинин муңгусунда 40 огуз деген же 40 өгүз деген муңгу турат да. Кыргыз деген сөздүн ичинде деле өгүз деген сөз турат. Анан бүттүк түрк элдеринде эми өгүз хан деген эме бар. Санжыра айтылат да. Түрктөрдө да, Азербайжандарда дагы, өзбектерде дагы, кыргыздар бардыгыбыз да өгүз хандын урпагыбыз дейбиз да. Мисалы Манас эпосто жазылат Уус хан деп же өгүз хан, түп атабыз өгүз хан депчи. Манастын атасы чоң аталары катары. Эми сиздин жанагы баяндамыңыз боюнча да биздин кыргыздардын ата тектерин ушунчалык баягы тарыхта чоң из калтыргандыктан цивилизациялык толкундарды жазып атпайбы? Мына биздин аталарыбыз, ошол Ыстам атабыз эң биринчилерден болуп моундай таштан тамсалып атат. Өзгөчөлүгү кыргыздардын. Таштан тамсалгандан кийин аны жылытыш керек да. Анан от жагат. Анан от жагат. Анан там ышталат. Анан башка элдер булар кимдер? Булар Ыштамда жашаган элдер деп, анын аты Ыштам деп, Ыстам деп айтылат да. Тарыхта. Эми жанагы от боюнча чындыгында эле түрктөрдүн бардыгынын санжарасында тигил Түтөк атабыз эң биринчилерден болуп отту жанагы ыкмасын таапtır да. Кантип отту жасашты. Адам баласы цивилизациясында ошол отту тапкандан кийин этти бышырып баштаган. Ошондо белок организмге кире баштаган да. А белок деген биздин мээнин иштетишинин генезисин катуу эметкен, жүргүзгөн. Ошондон баштап биздин ата тектердин мындай мээлери иштей баштаган да. Андан кийинки доорлордо булар биздин ата тектер биринчилерден болуп ушул Евразия чөлкөмүндө атты үйрөттү. Ат жаныбарын үйрөттү. Окмуштуудай жаныбар да булчу. Биринчи ат жаныбарын минген эмес. Алар биринчи араба жасап, дөңгөлөктү дагы кыргыздын ата тектери биринчи тапкан негизи. Биз баарын эми чоң дүйнөгө, чоң цивилизациялык толкундарды жазады да. Ошол бардыгы мен жанагы айтып өткөн Уралда болду. Урал биз ушу Сырдария менен Аму дарыянын боюнан биринчи Уралга көчкөн экен биздин ата тектер. Эми албетте бизде Санжырада ар кандай айтылат, мындай түрктүн балдары менен келише албай көчүп кеткен. Же эми бирок кандайдыр бир ошол убакта кандайдыр бир географиялык ушул аба ырайында өзгөрүүлөр болсо керек. Ошол доордо. Анткени себеби биздин Ыстам аталарыбыз, ошо түрк аталарыбыз өйдө түндүктү көздөй миграция жасаса, ушу Борбордук Азиядан, анын бир бөлүгү түштүктү көздөй. Биздин ата тектерибиз ар дайым дарыялардын боюнда жашаган да. Ошондуктан алар жанагы Тигр менен Ефрат дарыясына ата тектерибиздин бир туугандары барып конушат да. Дүйнөлүк тарыхта Тигр Ефрат дарыясында эң биринчи шаарлар пайда болот. Бул жанагы шумерлер пайда болот деп айтат да. Бул жаңы цивилизация түзгөн. Ошондуктан биздин ата тектердин, алардын бир туугандарынын
дүйнөлүк цивилизацияга кошкон салымы өтө зор. Өтө зор. Өзгөчө эми кыргыздар жөнүндө айта турган болсок, бул баягы андан кийин биздин кыргыздын атабыз ушул Уралда Уралда бүгүнкү күндө сөөктөрүн алып чыкпадыбы? Аркайым деген шаар комплекстери бар. Азыр Урал деген эми түштүк Урал, Челябинск областыда, эми ал жакта да кыргыздар көп, эми мүмкүн угуп атса, алар ошол Аркайым деген биздин кыргыздын ата тектерибиздин биринчи шаарлары, ушундай таштан курулган, чындыгында эле 4000 жыл мурун курулган дагы деле калдыктары бар да. Бүгүнкү күндө. Анан мен айта турган нерсем, булар таштан үй кургандан кийин багы адам дүйнөгө өтүп кеткенде аларды дагы мындай баалап жерге беришкен да. Ошо жерди казып дагы жерге дагы ушундай үй салып туруп анан кийин коюшкан. Муну тарыхта бизде катакомбная культура деп коет да. Катакомбная культура. Ушул маданиятты кыргыздар биринчи алып келген, дөбө маданияты деп. Кыргызстандын бүт бурчуна баргыла мындай дөбөлөр турат, көрдүңөр беле? Дөбөлөр турат. Ошонун алдында биздин ата тектер, байыркы ата тектер жатат да. Негизи көбү түшүнбөйт, бул эмне деген дөбө. Арасында чоң дөбөлөр бар. Ал чоң дөбөлөрдө чоң хандары коюлган да. Чоң хандары коюлган. Бул биздин борбордук Евразияда, тиги Сибирь, Алтайда, Кытайда, бардык жакта ошол дөбө маданияты ушул биздин мен айтып аткандай ата тектерибиз чыккан ошол Уралдан башталган да. Муну андрон маданияты деп коет. Мүмкүн сиздин угуучулар анчалык деле маани бербестир да мындай терминдерге. Анан эң кызыктырганы, бул китебиңизде бүт баарын жанагы манасчылардын сөзүнөн, Манас эпосунан алынган мисалдарды келтирген экенсиз да. Мына ушул Манас эпосунан алынган мисал мындай тастыкталды деген иретте. Ошондо Манас эпосу бул карап отурсаң биздин кадимки эле санжырабыз экени жана тарыхый жолдордун баарын айтып берген бир энциклопедия экени дагы бир жолу тастыкталып атат да. Мен Манасты изилдеп жүргөнүмө көп жыл болду. Айрыкча ушу Жусуп Мамай атабыздын Манасын мен көп изилдедим. Анан эми бул ошо Саякбай Каралаевдин варианты, Сагынбай Орозбаковдун вариантында Манаста бул чоң энциклопедияда. Мисалы мен көп нерселерди, эгер Манас эпосун билсем, көп ошол археологиядагы нерселерди, тарыхтагы нерселерди мындай жандыра алмагым эсим да. Мен ошо параллелдүү Манас эпосун карап, анан ушул тарыхты, байыркы доордогу тарыхты карап, анан жандырып атам да. Мен азыр мисалы бизде айтат 9-кылымда кыргыздардын улуу каганаты болгон депчи. Мен ага эми 9-кылымда ал 2-чи же 3-чү, 4-чү, 5-чи улуу каганаты болушу мүмкүн. А бирок биздин эрага чейин 2700 жыл мурун ошо Тувада Аржаандан табылган хандын сөөгүн анализдеп, анан азыр ошол азыркы кыргыздардын көп бөлүгү ошонун тикелей урпагы деген бүтүмдөрдү бизге мен берген жокмун. Германиянын, Франциянын, Американын, Норвегиянын окумуштуулары чыгарып атат да. А биз болсо мага эң кейиткени, эмне үчүн мен бул китепти чыгардым, эмне үчүн кыргыз эли окусун дегеним да. Биз жөнүндө тарыхты улуу окумуштуулар жазып чыгарып атат мына.
Биздин ата тектерибиз жөнүндө мына биз ушунчалык сыймыктана турган тарыхтын беттери ачылып атат, а биз болсок кыргыздар кандай жашоодо жүрөбүз. Биз өзүбүздүн ата тектерибизди дагы даңктап койгонго жарабай калыптырбыз. Даңктап койгонго. Ошол себептөө негизи муну окугандан кийин кыргыз деген, мен кыргызмын деген эркекте, балада бир мындай сезим пайда болуш керек да. Анткени себеби мындай болуп атат да, маселен. Американын көп окумуштуулары дүйнөдөгү жана Нобель сыйлыгын алган улуу музыканттарды жана эми дүйнөдө эң жетишкен таасирдүү баягы кишилерди, таланттуу кишилерден изилдөө жасайт, 30 жылдык изилдөө. Булардын ийгилигинин сыры эмнеде дегенде суроого табыш керек болчу да. Эмне үчүн мисалы Моцарт пайда болду? Эмне үчүн азыркы чоң таланттар пайда болду? Анан ошолорду изилдейт да. Негизги себеби эмнеде? Анан алардын номер 1 себеби баардыгы өзүнүн чыккан ата теги менен сыймыктанчу экен да. Ата теги менен сыймыктануу бул ийгиликтин биринчи формуласы экен. Мен ошондуктан кыргыздар ошо ата теги менен сыймыктансын деп атам. Ийгиликке жетишкиң келеби? Кантип сен өзүңдүн тарыхыңды, кантип сен өзүңдүн жет атаңдын тарыхын, кантип сен өзүңдүн 24 атаңдын тарыхын билбей туруп, сен кантип келечегиңди түзөсүң? Чыңгыз Айтматовдагы маңкурт анык сен болосуң да. Тамырыбызга ошо келели деген нерсе ошол болду да. Анан дагы бир маалымат, бул скиф, сак, тору жөнүндө айтып берсеңиздер да, жана ошолор дагы бизге тиешелүү, аларга да R1A1 гаплотиби бар экендиги абдан кызыктырды да. Скифтердин жанагы айтып кеттим, скифтердин аристократиясы, хандары да. Эми ал убакта ар кандай элдер болгон, бирок аристократиясы кыргыздар ошол скифтердин аристократиясынын тикелей урпактары болот. Бүгүнкү күндө биз алардын маданиятын мындай бир аз чала сактап калдык да, кыргыздар. Бизде келе атат ошо скифтердин маданияты. Анан мен жана айтып өткөндөй, Алтайда, Хакасияда, Кыргызстандын территориясындагы, ошол эле Казакстандын территорияларында жанагы скиф, сак деп, золотой человек деп чыгарып атпайбы? Мына ошолордун сөөктөрүндагы акыркы бир 5 жылдын ичинде баарын ДНК-сын аныктап чыгарды да. Анан ошолордун ДНК-сын азыркы кыргыздардын ДНК-сы менен салыштырып, кыргыздар ошолордун тикелей урпактары деп атат. Дүйнө жүзүндө азыр канча эл бар? Ошонун арасынан бир гана кыргыздар ошолордун урпактары деп чыгып атат да. Баягы түштүк алтайлыктар, кыргыздар. Анан биз эмне үчүн бул менен сыймыктанбашыбыз керек? Эмне үчүн бул нерселер биздин балдарыбыздын тарых китептеринде жазылбаш керек? Кандай ойлойсуз, биздин балдар, эгерде биз ушундай тарыхты берсек, алар өз ата тектери скифтерден чыккан десе, алар скифтердин тарыхын терең изилдейт беле? Изилдейт болчу. Мен ойлойм, мындан ары бул мындай чоң толкун берет деп, ушу скифтердин тарыхын изилдөөгө. Анан эч ойлогон эмес элем. Тетиги еврей менен арабтардан дагы окшош каныбыз, ДНКбыз чыгат деп, бул өтө абдан кызыктуу экен. Буга да токтолбосоңуз болбойт. Еврейлер жана арабтар бардыгы биз Ибрахим пайгамбардын балдарыбыз деп жүрөт да. Анан бүгүнкү күндө
эми еврейлердин бардыгы эмес. Еврейлердин бир 30-40%ын ашкенази еврейлери деп коет да. Ашкеназ деген сөз өгүз дегенди билдирет экенин мен бул китепте далилдеп бердим да. Жана мен айттым го, биздин Кыргыздын ата тектери өгүз баккан депчи. Ошол өгүз баккан ата тектерибиздин бир туугандары жанагы Тигр Ефрат дарыясынын боюна барышат. Алар улуу мамлекеттерди курат ал жерге. Жана Ур деген мамлекет, Шумер мамлекетин. Анан белгилүү ошо шумеролог бар да, Юлиус Опперт деген. Ал киши өмүрүнүн бир 60-70%ын ушул шумерологияны, Ассирияны изилдегенге өмүрүн берген киши да. Ошол киши өзүнүн китебинде минтип жазат да. Байыркы шумерлердин аларда мындай чопого жазган жазуулар сакталып калган. Байыркы шумерлердин тили бул түрктөрдүн, азыркы түрктөрдүн тилине окшош деп жазган да. Ал Турцияда да шумер, азыркы Сирия, Турциянын территориясында да жана Тигр Ефрат. Демек шумерлердин ал эме ошол эле убакта ошол дагы бир шумеролог ал жазып атат да, Ибрахим пайгамбардын ата тектери бул ошол байыркы шумерден келген, анын генинде ошолордун эмеси ойнойт депчи, каны. Ошондо мындай болуп атат да, Ибрахим пайгамбар мүмкүн кыргыз тилинде сүйлөгөн, мүмкүн эмес. Бул так эле ошондой болот да, ошол убакта. Анткени ал убакта азыркы иврит тили жок болчу, азыркы араб тили жок болчу. Бул кыргыздын накта түрк тили болгон да. Анан Куранда дагы жазылат, ал деген жылдыз санакты жакшы билген депчи. Биздин ата тектердин негизги өзгөчөлүгү ошо болгон. Астрологияны жакшы билген. Ошол Уралда мен жана китепте көрсөттүм го, адам мындай молдошунуп отурат, таш табылган. Жылдызды карап турат. Булар ушул жылдыз санакты жана тоголдорду санаганда абдан өздөштүргөн кишилер экен да. Мына ошол илим барып Шумерден анан жанагы Ибрахим пайгамбарга берилген. Андан анын балдарына, анан арабтардан математика, геометрия илимдери, астрономия илимдери арабтардан чыккан да. Азыр харам деп мындай көп этибар алышпайт го ошо илимди. Астрономия илимде бул байыркы илим. Байыркы илим. Ошонун баары биздин ата тектерден баягы башаты каякта жатып атат. Ошондо да Европа болуп жарал электе ошол жакта цивилизация болду да. Туурабы? Бул биздин мындай жанаша жүргөн цивилизациялар болду да ошол. Мен ошон үчүн ошо арабтар болсо бүгүнкү күндө эми арабтардын бир 10-15% биздин кыргыздарга тектеш болот. Арабтар экиге бөлүнөт. Бирөөсүн кахтаниттер деп коет, бирөөсүн аднаниттер деп коет. Аднаниттер Аднандан тарагандарбыз деп жүрөт да. Мисалы биздин пайгамбардагы Мухаммед пайгамбардагы ошол Аднаниттерден тараган. Курейш уруусу, Тамим уруулары, булар биз Аднаниттербиз деп жүрөт. Аднаниттерди арабтар өздөрү араб тилин үйрөнүп алган арабтар деп айтат. Демек алар араб болгон эмес мурун. Булар бизге келип араб тилин үйрөнүп алган деп айтат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө араб тилинде, анан кыргыз тилинде көп сөздөр бар. Окшош. Окшош. Кыргыз тилинин сөздөрүн көп карасаң бүт уңусу арабтан келген дейт го. Мунун уңгулары окшош.
Эми кыргыздар да байыркы Жок, кыргыздар анда арабтан келген эмес, кыргыздардан келип атат. кыргыздардан арабтарга барып атат да. Туура ошонусу туура. Эки алардын араб сөзү менен кыргыздар аралашып, анан буларды аднаниттерди айтып атпайбы? Араб тилин үйрөнүп алган арабтар деп. Туура. Бүгүнкү күндө алар көбүнчөсү Араб жарым аралынын түндүгүндө жашайт да, көбүнчөсү. Анан баягы арабтардын королдору бардыгы ушул аднаниттерге кирет да, аристократиясы. Ошол эле мисалы еврейлерде бардык пайгамбарлар байкасаңыздар кой багып жүргөн, чабан болгон да. Чабан болушкан. Булар көчмөн болушкан. Мен жанагы айтып аткан теорияны, эми илимий далилденген теория, бул далилденип атат да. Анан бүгүн ошол арабтар дагы, биз дагы, кыргыздар дагы жана Американ лабораториясына ДНК тапшырганда эле тууган болуп чыгып калып атабыз да. Алар да таң калып атат, бул кандай? Биз кыргыздар менен кантип тууган? Бизге ДНК жактан эң жакын элдер катары, мисалы кыргыздарга түштүк алтайлыктар болсо, анан казактардын кээ бир уруулары, татар, башкирлер, ушулар менен биргеле араб менен ашкенази еврейлери, өгүс еврейлери биз менен бир тууган да. Анан менде бир кызыктай эме болду. Былтыр 2 жыл мурун болду. Мен презентация жасадым эле, баягы Төлөк Төрөкан аксакалдын китебин Кыргызстандан басып чыгартканбыз. Ошол презентациядан айттым эле да, ушундай биздин генетикалык байланышыбыз бар экен. Арабтар менен, еврейлер менен десем, мага Израилден бир эң чоң ошол алардын ушу диний соту бар экен, ошонун мүчөсү мага скайп менен байланышты. Анан биз дагы бияктан изилдеп атсак, сенин айткандарың дал келип атат. Анан мага суроо берип атат да. Аларда мындай теория бар экен да. 12 уруу еврейлердин 2 эле уруусу бар да азыр. Израилде. Калган 10 уруу жоголуп кеткен дейт. Ошолордун башында аларда Менаше деп коет, Манасия. Ошол болгон депчи. Манасиянын атасы Яков болгон да. Биздин Жакып да. Анан ошондой эмени теорияны аларга дагы жетип изилдеп баштаптыр аларда. Анан мага суроо берип атат да. Сен дейт кыргыздарга ушинтип, кыргыздар еврейлер менен тууган экен деп айтканда кыргыздар ойлоп калдыбы? Биз еврей турбайыкпы деп сурап атат да. Мен ойлонуп айтып койдум. Анан айтып атам да, мен бир эки эмем бар, аргументим бар депчи. Биринчиден сиздин сурооңузга жооп берейин. Кыргыздар, мен ушуну айтканда, еврейлер көрсө, кыргыздар турбайбы деп калды деп. Айтты десем, ал дагы туура ошондой болот дедим. Анан мен айтып атам да, элестетсеңиз, сиздер айтасыңар, еврейлерде 12 уруу болгон депчи. Анан сиздер айтып атасыңар, 10 уруу жоголуп кеткен депчи. Туура бизде кыргыздарда Ороздунун 10 уулу деген бар, 10 уруу кыргыз деген бар, бар термин. Бирок кандай ойлойсуңар? 12 уруунун 2 уруусу жоголуп кетеби, же 10 уруусу жоголуп кетеби? Силер жоголуп кеткен бир биздин кыргыздардын 2 уруусусуңар да деп койсом, анан каткырып ошого эметип атат да. Демек биз чындыгында эле негизи Кудай ушу кыргыздарга көп нерсени убагында ата тектерибизге берген да. Эми кыргыздардын ата тектери ушунчалык мыкты болгондуктан могу аба ырайы менен башкарчу экен да. Кааласа кар жаадыртып коет.
кааласа жамгыр төктүрүп коет, кааласа шамал айдатып коет да. Эмне үчүн? Анткени алар таза болгон. Таза болгон, өтө таза болгон. Мен Кытайдын булактарынан, Кытайдын жазып аткан булактарынан окуп таң калдым да. Кыргыздар дейт, булар согуш ыкмаларында кар жаадыртат, жамгыр жаадыртат, шамал айдатат деп кытайлар жазып атат да. Бул жерде Төлөк Төрөкан уулунун санжырасында мындай айтып атат да, эми кызык нерсе да. Биздин түрк атабызга ошол Яфеттен тараган дейт да. Биздин Нух пайгамбардан Яфет деген улуу баласы болот. Жапас деп айтабыз да аны. Ошол жапастан кыргыздар ошо жапастан түрк түтөк тарайт деп айтабыз да мына. Анан ошол жапаска ушул Нух пайгамбардан жада таш калган экен да. Эми ал эмне таш экенин, кандай таш экенин аны эми биз билбейбиз. Бирок ошол жада ташты түрк өзүнүн балдарына да ыра көрбөй ыстамга берген экен да. Биздин кыргыздын атасына. Ошондон баштап кыргыздарда ушундай чоң касиет пайда болгон экен. Аба ырайы менен башкаруу. Бир Токойдогу жашаган элди айтат да. Токой өрттөнүп кетип, алар качып келишет экен да. Ошо ыстамга балдарына. Анан алар ошо Токойду эме менен жамгыр жаадырып өчүрөт да. Анан эми болду, Токоюңар кайра калыбына келди, бардыла десе, болбой ошо калып калышкан да эми. Ошондой да окуялар айтылат да. Сиз айттыңыз го, алар ушундай таза болгон, ошон үчүн жайчылык, мондай өнөрлөр, касиеттери болгон, табигат менен, жаратылыш менен жакшы жуурулгандыгынын белгиси болуп атат да. Азыркы тапта андай касиеттердин жоголушу бул биздин майдаланышыбыз жана көкүрөктүн кирдешине байланыштырсак болобу? Албетте. Эми бул деген бардыгы нерсе мындай да. Биз материалдык дүйнөгө көп көңүл буруп калдык да. Акча дегенде жата калышат. Ошондой эмеспи? Туура. Туурабы? Туура. Бизге мындай негизи мындай эки цивилизация бар да. Мисалы жана R1A деп эдимби? Анан R1B деген гаплогруппа. Европада, батыш Европада ошол R1Блар жашайт көбүнчөчү. Могу Испания, Германия, Португалия ошол жактачы. Бул жакта философтору бардык материалдык маданиятка бардыгын ыктаган да. Материалдык маданият. Материалдык маданиятка мисалы кандай десем, менчик укугу, байлык ошонун бардыгын тегерегинде, бардыгы ошонун тегерегинде да. Биздин философияда, кыргыздардын философиясында бардык нерсе биздин көкүрөгүбүздө да. Руханий байлык дейсиз. Мисалы биздин макал лакаптар деле көрсөңөр, жигитти намыс өлтүрөт. Ошондой мисалы негизи бийлик, ушу абийир деген сөз өтө бийик турган да. Эми болсо биз ошо менен күрөшүп атабыз да. Эмне бийигирээк турат? Намыс, абийир бийик турабы? Же болбосо мына бүгүнкү көрөкат бийикпи? Элдер ошо көрөкатты тандап кетип атат да. Маселен, бүгүн мен ойлойм да, биз деген биринчи иретте мен көп маселелерди көтөрүп жүрөм, ошолордун арасында мен Манас атабыздын үйүн эле айтайын да. Манас атабыздын үйү. Ошо Жусуп Мамайдын манасында Жолборс атаң сарайы кең таластын жолунда
чоң ополдун боюнда, кең кол ата оюнда деп сүрөттөп берген да. Мен мисалы ошол жерде төрөлгөм, кең кол ата оюнда. Ошол жерде ак төбө болуп, Манас атабыздын үйү жатат. Бүгүн үстүнө мүрзө кылып элдер көмүп атат ошол жергечи өлүктөрдү. Эми сиз ойлосоңуз, эгерде биздин кыргыздын түп атасы болгон Манастын үйү урап жатса, ошонун үстүнө биз өлүктөрдү көмүп атсак, кыргыздын келечеги барбы? Мен ошол жерди изилдегениме 5 жылдан ашып кетти. Анан менин негизги жашоодогу миссиям эстейм да. Мен ошол жерде киндик тамым камган жер, кең кол. Менин бүт балалыгым ошол жерде өттү. Менин ичкен булагым, Каныкейдин булагы, ошол мен жүргөн жердин бардыгы Манас жыттанган жер да. Бардык окуялар, Бакай өңкөр, Бакай дөбө, Чачыкей, бардык нерселер ошо булагына чейин бүт Манас жыттанган жер. Анан мен ушу Манас атабыздын үйүн биз калыбына келтиришибиз керек. Эгер биз Манас атабыздын үйүн калыбына келтирбесек, Кыргызстан эч качан оңолбойт деп эсептейм да. Уятты. Ошол жерге Семетей атабыз келгенде эң биринчи Бухардан атаң Манас, жериң талас деп угуп келет да. Ошондо айтат Каныкей энебиз эмеге, Семетейге айтып атат. Күнбөстү айткан жок. Сен дейт, ошо атаңдын үйүнө жетерде бир чакырым калганда оң бөйрөгүң таянып, ойронум атам деп өкүр. Сол бөйрөгүң таянып, султаным атам деп өкүр дейт. Биз кыргыздар же Манаска аш бердикпи? 27 жыл эгемендүүлүк болду. Биз эми Манас деп эле кыйкыргандан башка эмне кылдык? 27 жылдан бери биздин мамлекет башчылар Манас деген ат үчүн эмне кылышты? Бир гана ошо президент, мен ачык эле айта алам, Аскар Акаев Манас 1000 жылдыгын өткөрүп кетти. Бул чоң тарыхтагы чоң даңазалуу нерсеси болду. Мен башка президенттердин кыргыз деген ат үчүн эмне кылганын айта албайм. Эмне кылды? Туура. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз буюрса ушул Манас тууралуу таласка барып, анан кеңири дагы съемка кылабыз. Буюрса, анан ошол жактарды көрсөтүп бересиз, изин көрсөтүп бересиз. Манас мурун жөн эле жомок, албы деген сөздөргө далил, факт келтирип берем деп сөз бердиңиз. Буюрса, анын баарын менин ушул YouTube каналыман көрсөңүздөр болот. Анан дагы аябай кызыктуу фактылардын бири китебиңиздеги бул Американ белгилүү актёру Том Хэнкс, Пушкин, жанагы Вильям Александр, Нидерландтын азыркы королу, ушулар менен бирге бир каныбыз ДНК жагыбыздан окшоштук бар экендиги, тууган келерибиз дагы аябай таң калтырды десем болот. Туура, эми булар менен биз ошо 5,5–6 миң жылда эле бир атага кошулуп калабыз. Ошо Европа элдеринин өзгөчө скандинавтарычы, Скандинавия өлкөлөрүндө жашаган, чынында эле Нидерландынын
эмеси падышасы бүгүнкү күндө эми аларда король дейт да. Мына ошолордун дагы тести чыккан. Алар далилденген, бул нерсени эч ким жалган деп айта албайт да. Мен бир дагы сөздү мындай далилсиз жазбайм. Анткени себеби мен окумуштуумун. Анткени себеби мен багы экономика илиминин докторанты, изилдөө методдорун тарыхка дагы ошол эле методдор пайдаланат да. Мен башка нерсени айткан жокмун. Бул дагы чоң ачылыштар. Эми биз дагы түшүнүшүбүз керек да, ким менен кандай тууганчылыгыбыз бар. Маселен, Осмон Түрк империясынын бүгүнкү насилдери дагы тест тапшырса, кыргыздар менен аны дагы бул китепте жаздым, туурабы? Туура. Еврей, арабтарды эми аны эмеси көп, бул китептен ал маалыматтарды дагы окуйсуңар. Мен ойлойм, бул деген, эгер бул китепти окуган кыргызда мындай ички дүйнөсүндө кандай бир мындай бурулуштар болот деп. Болот, сөз. Анан ошо эфирден пайдаланып айтып кетейин. Сизде бул баягы али китеп чыга элек да. Мен версиясын сиздин бактыңыз бар экен, эң биринчи адам катары окуп баамдап атасыз. Биз болсо ушул 20 ноябрда ВЕФА бизнес борборунда биринчи этажда ушул китептин бет ачарын жасайбыз саат 4-тө. Анан ошол жерден күйөрмандарыңыз кимге кызык болсо бул китеп, мен ойлойм ар бир мен кыргызмын деген эр жигитке, кызга бул китеп кызык болот деп ошол жерден сатып алсаңыздар болот. Мен баарыңарды ошол китептин ачылыш иш чарасына чакырам. Жакшы, эми бул деген баягы бизде кээ бир жарма патриоттор бар да, кыргыз деп эле, кыргыздан башкасынын улуттарын баары минтип кол менен шилтегендерчи. Алар кандай гана улут болбосун, түпкү атабыз биригерин, каныбыз бир экендигин, биз бири-бирибизди минтип колдун сырты менен итере турган убак эмес экендигин, баардыгыбыз адам атадан тараганыбыздын баары дал ушул китепте белгиленип турат да. Бул абдан сонун көрүнүш, жана адамдардын жүрөгүн, бири-бирибизге болгон сый-урмат, ардактоо ошолорго тартат деп ишенем. Анан дагы айта баса белгилей кете турчу нерсе, бул сиз дагы азыр кыргыздар үчүн чоң салым кошуп, жана ошол Американ лабораториясы менен биргеликте иш алып барып, кыргыздардын дагы белгилүү адамдардын көбүн ошо канын тапшырып, анан алардын арасында арабтар жүрөт, алардын арасында дагы чыгып кызыктуу экен, жана таблицаңыз ошо кыргыз, ошол дүйнөлүк санжырага кыргыздын бутагына салым кошконуңузга дагы ыраазычылык айтып кет десек болбойт. Эми рахмат, Назира, бул иш эми көпкө дагы уланыш керек да. Бул чет эле, ошон үчүн мен биринчи бөлүмдө эле жазып койдум. Биздин эрага чейинки кыргыздарды, анан биздин эрадан кийинки кыргыздардын да тарыхы болот да. Анан сиз жана айтып кеткендей, биз Американ лабораториясына ошол менин коллегам бар, Жакшылык Сабитов, Максат Жабагин деген. Бул Казакстандагы жаш окумуштуулар. Биз алар менен ушу изилдөөлөрүбүздү координациялап жүрөбүз. Азыркы убакта биз ар бир кыргыздын уруусунун ДНКларын алып атабыз. Анан биз мындай илимий далилденген санжыраны түзүп бере алабыз да. Мисалы, сиз кайсы уруудансыз? Саяк, мен болсо саруу уруусунан. Саяк менен саруу экөө кайсы кылымда бир атага кошуларын биз толук аныктай алабыз да. Ошентип 40 уруу кыргыздын бир атага келип кошулушун, кандай кошулат, кантип кошулат, баардыгын мындай картинасын тартып бергенге бүгүн иш жүрүп атат бүгүн. Азыр биз ошол Максат Жабагин, ошо Жакшылык Сабитов менен кошо ошондой иштерди менин түзгөн жанагы байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун анан
негизинде иш жүргүзүп атабыз да. Бул дагы бир суроо болуп атат да ушундан улам. Кубан мырза, бизде жанагы эле жарма патриоттор башка улуттарга кыргыздар баш кошпош керек деп чыңырып чыгып атышпайбы? А бирок карап турсаңыз, кыргыз менен кыргыздын түпкү атабызды бириктире келгенде эле мындай бир тууган болуп чыгып атпайбызбы? Кан аралаштыруу керекпи? Маселе мындай да. Накта кыргыз деген эме жок, түшүнүк жок. Каныбыз аралаш. Кыргыздарда эми андай болушу мүмкүн эмес да. Биздин кыргыздарда бардыгы азыр кыйкырып атат да, Кытай эле Кытай деп. Ооба. Билесиздерби, кыргыздар биздин заманга чейин 7 кылым бою Кытайда кандыгын жүргүзгөн да. Ошол жерде Кытайлар менен кандай аралаштык билесиздерби? Туура. Ошо Кытай эле Кытай дегендин канында дагы Кытайдын гени бар. Бар. Ооба. Минимум 40%. Сонун айтылды ушул. Бардык мына мисалы биз казак менен кыргыздарды көп эметет да. Сен жакшы, сен мыктысың, мен мыктымын депчи. Эгерде биздин генибиздин жана структурасын карагандачы, кыргыз менен казакты айырмалай албай каласыңар. Структурасын караганда канчалык деңгээлде ар кандай элдер менен аралашкан структурасын көрсөтөт да. Тиги чыгыштык элдерден, батыштык элдерден, түштүктөгү элдерден, түндүктөгү элдерден баарын кошуп структурасын чыгарат. Азыркы илим муну аутосомный деп коет да, жалпы. Эч айырмалай албайсыңар. Бул жөн эле эме да. Бул менин негизи бардык нерсе илимге таяныш керек да. Албетте бизде коомубуз деградация болуп баратат да. Тилекке каршы. Ошолор деградация болбой, мындай илимди көбүрөөк окуса, мен ойлойм, аларды деле оңдосо болот ошол. Анан такыр эле мен ура патриотмун десе, мага келсин, мен ДНК-сын текшерип, сен ким экениңди айтып берейин. Бир ДНК канча турат ошондо? Эми бизде ар кандай эме бар. Мисалы, өткөндө мен бекер эле 200-тү өткөргөнбүз. Бекер. Бул проекттин эсебинен. Ошондой болордо мындай жарнама кылып койсок болбойбу? Мисалы үчүн сиз мага кайрылсаңыз. Ооба, мен кылгам. Биз 200 кыргыздын эмесин алганбыз. Результаттары чыкты. Буга чейин деле бир 300төн ашык кыргыздын эмесин алганбыз. Бирок биз жалпы структураны билебиз, бирок ар бир урууну изилдеп атабыз да азырчы. Ар бир урууну. Буга көп убакыт талап кылынат. Анан биз ошо Жакшылык Сабитов менен бирге ушул кыргыздардын генетикалык тарыхы деген мындай проектти жазып атабыз да. Анан кээ бир эмелер бул китепте ошол результаттары жөнүндө айтканыбыз бар да. Ооба, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, Кубан Чороев президенттикке талапкер экендигин эскертем. Ар бир талапкерлерибизди тааныштырып атам. Анан Кубан Чороев каякта төрөлүп, каякта окуп, эмне кылып, эмне хоббилери бар, анын баарын буюрса дагы башка берүүдө экономика жаатта дагы терең сүйлөшөбүз. Анткени бул мырза экономиканы дагы эң мыкты билген адамдардын катарын толуктайт. Жана кыргызды кантип бул абалдан чыгара алабыз, ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Сөзсүз ошондой эле жана айтып кеткөндөй таласка барып Манастын ар бир изин изилдегенге дагы буюрса алдыда программаларымда болот. Ошондуктан YouTube каналыма катталыңыздар жана жакшы комментарийлериңиздерди күтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүн ушундай кызыктуу темада маек кылдык. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, амандыкта.